Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum ulug' urmatli qirg'iz elim. Бүгүнкү күнгө сиздерге дагы биздин маек кура турганга бир себеп бар. Себеп дегенибиз бизди арылаган адамдардан айыгып, таап кеткен кишилер келип, өздөрүнүн рахматтарын, ыраазычылыктарын билдирип кетип атат. Ошолордун рахматтарын кабыл алып, анан сиздер менен бөлүшөйүн. Кээ бир ооруп жүргөн мекендештерибиздер ушул оорулардан жеңилбесин, бул адамдардын ден соолугуна ооруп аткан оорулар убактылуу, дарысын тапса болот, калыс айыгып кетишүүгө да мүмкүнчүлүктөр бар деген ниетте бир соопчулук үчүн сиздерге бир болгон ийгиликтерден айтып турабыз. Бүгүнкү күнгө биздин ушу YouTube каналга келип, ушу YouTube каналдан көрүп келип, ушу канал ачылгандан бери ошондон келген бизден дарыланган бейтап адамдардын ыраазычылыктары, мына акыркы мезгилде тартылып аткандар, бизди мына таасири күчтүү Тауып деген YouTube каналын ачканына 1,5 жыл болду. Ушул 1,5 жылдын аралыгында дарыланган адамдар бар. Булар жаңы келип дарыланып аткан адамдар. Ал эми мурдагылардын бардыгы былтыркы, мурдагы жылкы, мурунку жылкы дарыланган кишилердин ыраазычылык каттары, ыраазычылык билдирүүлөрү тартылып атат. Бүгүн ошо Кубанычбек деген жигит бизге кайрылып келген экен. Өзүнүн ден соолугунда ооруганы, өзүнүн даттан оору деген жери башы көп жылдан бери ооруйт экен, катуу ооруйт экен. Дарысыз жүрө албайт экен. Жүрөгүм ооруйт дейт, жаш жигит. Башым ооруйт дейт. Уйкусуздук бар, слабость бар. Баягы жашоо турмушка ат жасаш керек деп эле ушул ооруну дары менен басып коюп эле жашап жүрөм. Анан сизди YouTube каналдан көрүп мен да келдим деп бизге кайрылган. Мен тамырын кармап көрүп диагнозун коюп, башымдын ооруганы, жүрөгүмдүн ооруганы туура, бирок бул жерде дагы эң негизги деген бир боор деген орган бар. Ошо боорду май басыптыр, боорго шлактар толуптур. Боорду тазалаш керек, боорду дарылаш керек, кан тамырларды кеңейтиш керек деп жана башка кеңештеримди айтып, бул жигитти өзгөчө белгилеп айта турганыбыз, бул жигит бизге дарылоого сеанска келген жок. Бизде 12 күндөн 1 курстан 3 курска чейин лечение болот. Мен бул жерде Курандын күчүн, адамдын ишенимине жараша кандай таасир болорун өзгөчө белгилеп айтайын деп атам. Себеби бул жигитти биз сеанска кабыл албай эле, мен сага өзүмдүн дарымды берейин деп, номер 1, номер 2, номер 3 деген 3 пачка чайга 3 түрлүү дуаны окуп, дары жасап бергенмин. Ошону ичип бүткөндөн кийин 1,5 ай, 2 айдын аралыгында келип өзүнүн ыраазычылыгын билдирип атат. Байке, баш оорудан кутулдум, Кудайым буйрса. Уйкум бар, жүрөгүм оорубайт, алсыздык жок, энергичный болуп калдым. Денемде ашыкта шишиктер бар эле, булардын баары кетти. Ден соолугум жакшы. Өз ыраазычылыгымды айтайын деп келдим дейт. Анан ыраазычылыктын бардыгы Аллах таалама болсун, биринчи Кудайым ыраазы болсун. Анан экинчи ыраазычылык биздин эмгекке жараша, шүгүр, Кудай таалам сага чың ден соолук берсин, узак өмүр берсин. Ушул ооруларың кайра кайталанып экинчи оорубасын. Көп жылдарга чейин оорубай өмүр сүрүшүңдү Аллах тааламдан тилеп дуа кылабыз. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин атым Бекболот уулу Кубанычбек. 1979-жылы 6-июлда дүйнөгө келгем. Азыр жашым 46-да. Ошол кайрылганын себеби мен 2-3 жылдан бери ушул башым ооруп, жүрөгүм сайгылаша берет эле. Анан ошол барбаган жер башка табыптарга да бардым. Алар айтышты, ушундай башымда сотрясение бар экен, глазный давление бар экен деп, башым ооруй берет эле тынбай. Аяка деле жылдап каттап жүрдүм, бирок натыйжа болгон жок. Врачтарга кайрылган жокмун, ачыгын айтканда. Дары эле ичип жүрдүм, жана Снепар. Ар дайым ошол постоянно дары алып ичип калдым, баш оорунун дарысынчы. Жүрөгүм сайгылаштады. Анан ошентип отуруп, арадан 2 жыл өтүп кетти. Постоянно кара кушум тартып
ылдый тартып ооруй берет эле, бирок сайгалашат эле. Аны ошентип мына эбиптен себеп болот деп ошол Кубанычбек байкеге былтыр күз камал сентябрларда келип, ушул жакта дарыланып аткан аркылуу, баягы тааныштар аркылуу көрүп, билип келип, анан байке кабыл алып, Алланын каалоосу менен ушул байкеге туш болуп калдым. Байке тамырымды көрүп, сеники боордон экен деди дагы, мага чай жазып берди. Чай ичтим, 1 курс чай ичтим, 3 чай ичтим. Анан ошол чай ичкенден кийин эле мен биринчи күнү ичип баштаганда эле кадимкидей действие берди. 3 күн ичтим, кусам, эртең менен кечинде байкем айткан боюнча, Кубаныч байке айткан боюнча ичип эме кылдык. Анан 3 күнгө чейин ушул чай ичкен убакта ичем, денелерим менен дүркүрөп баягындай кара тер басып, кусуп, 3 күн ошондой действие берди. Андан кийин 3 күндөн кийин уже баягылар эметти, уже кадимки иче баштадым. Күнүнө ошентип 3 чайды, ар бир чайды 17 күндөн ичилет. Ошондо 17 күндөн 3 жолу ичип, ошентип баягы эме ай болду. Жаңы жыл өттү. Жаңы жылдан кийин келип дагы кайрылдым. Ошол 3 чай менен мен жакшы болуп калдым деп байкеге келип, орозонун алдында байкем айтып, аябай оюң жакшы, аябай сонун действие бериптир, жакшы болупсуң деди, жакшы болуп калыптырсың деди. Ошентип дагы бирок мен баягы немени берген жок, карточкамды. Бир сеанс алып кой, бекемдеп коебуз деп. Алла ыраазы болсун байкеге. Ушул эбиптен себеп кылып байке себепкер болду. Шүгүр, азыр жакшымын, Кудайга шүгүр. Азыр эч кандай дары ичпейм, эч кандай эме кылбайм, ошол чайдын акыркыларын ичип бүттүм мына. Андан кийин дагы баягы орозого чейин дагы 3 чай алып алгам, аны да ичип бүттүм. Кудай буйрса жакшы. Буга чейин дары ичкен жокмун, ошо чай алгандан бери, тетиги эмеден бери. Кандай байкеге келдим, ошо дары ичкен жокмун. Жакшы болуп калдым, Кудайга шүгүр. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул байкеме жолуктуруп, Кудай таалама чексиз шүгүрлөрдү айтам. Эч кандай көптөгөн дарыларды ичирбей, байкенин жасап берген дарысын ичип эле сонун болуп, аябай чоң рахмат байкеге. 2 дүйнө бактылуулугун берсин. Байкеге келип, эбиптеге себеп болуп келип, дарыланыңыздар. Канчалаган меникиндей эмес, меники жеңил болсо, канчалаган оорулар айыгып атат. Кубан байке келгенде, Кубан байке айтат, намазды бекем болгула, намазга бекем болгула, намазга үндейт, ибадатка үндейт, Аллага жалынгыла, Аллага сыйынгыла. Мен дагы Алла деген адаммын. Байке айтат, канчалык Аллага жакын болсоң, ошончолук Алладан сурагыла, мен себепкермин дейт. Мен бирок Алладан сурагыла дейт. Ошо шүгүрлөр ушул канчалаган ушул баары жакшы, Кудайга шүгүр. Ошо жандын оорулошу эле берчү элем, азыр дагы шүгүр мындай жеңилдеп, мурункудай жүрөк да сайгалашпайт, башым да оорубайт. Баары жакшы. Эч кандай дары ичпейм. Дагы бир жолу рахмат Кубаныч байкеге.